Көкөтөйдүн ашы эреңишке Коңурбайдын даярдыгы. Каркыранын түштүктөрүндөгү Керметоонун токой баскан теске этегинде 40 миң үй тигилген. Чок ортодо манас конгон ак сарай үй. Кайрадан аштагы оюн уланды. Бүгүнкү аш оюну эр сайыш. Көптүн каны дүргүп, намыс ойгонуп, алдагандай болот деп жоокерлер жоо жарагын белендеп, сыр алдырбай зымпыйды. Орой чокунун өтөгүнөн Таш башаттын көзүнөн ылдый кең жайыкты эр сайышка ылайыкташты. Эки тараптагы бетке эл толду. Ортоңку кең өтөккө Көкөтөйдүн көк туусу көтөрүлдү. Ырчуул жар салды. Кытайдын журту кылкылдап чыгыш бетти ээледи. Сайышка аңдис тандашып, кичик эмес улук болсун дешип, алооке карысы баш болуп, жоон тобу акыл куруп калышты. Бозкертик туруп айтат: кырмыз шаанын Мурадил ары өткүр, ары жаш, найзалаштан жоого маш деп. Ал болбосо кызыл чокту нескара бар. Бирок бул баатырыңардын өткөн экен кыябы, муруту буурул чалыптыр, айдарынын түбүнө агаралап калыптыр. Калмактардын ушаңы, ушул жарайт намыска, ушаң бекем сайышка деди. Анда калмактын суркан карысы кызаңдады. Өң калмак чыгып намыска, Кытайдан жокпу сайышка? Тигине, чанак чоюн эр турат, Жаңшаа Кытай баласы. Анда чоюн баатырды карашса, мурдунан агып булагы, кол чатырдай экен кулагы. Жоон экен билеги, бирок ал жаалтаң экен жүрөгү. Аны көпчүлүк жаратпады. Кантсе да Кыргыздан манас чыгат. Анда эле шорбуздун катканы. Манаска Коңурбайдан бөлөк жан бет келип тике чыга албайт. А көрө жалтайлап тура туралы, деп калмактар кыжылдашып калышты. Бу күбүрдү кулагы чалган Коңурбайдын жаалы чыкты көзүнө. 2000 жашап өлбөй жүргөн кимиң бар? Сайышка манас чыкса деп, мен да эңсеп турамын. Эгер манас чыккыдай болсо, мен өзүм кармасаң болбой чыгамын, деди. Байгеге чабылбай калган алгараны токууга буйрду. Жоо кийимин кийинип, жоо жарагын тагынып чыккандагы коң төрөнү көрүп ал. Үтүрөйгөн чоң калча өң бышкан өпкөдөй. Жаткан иттей кашы бар. Жан казандай башы бар. Идирек сакал, киш муруту сарапты сайса тешкидей. Топчулугу бир тогуз күбө чопкут кийинип, самбур шымын шымданган. Күбө чопкуттун астында муздай соот көк темир, денесине чакталган. Чарайына төшкө тартынып, карыпчысы калдайып башында болот туулга, төрөлүк жайын билгизип, туулганы маңдайына ботокөз бермет чөктүргөн. Бутундагы өтүгү алтын аалы, жез өкчө. Эки далы кең келип, 12 мүчө тең келип, ач жолборстой чамынган. Коңурбай быйыл 25-те курагы. Жоо жарагын карасаң, колундагы найзасы бет келген жанды кулаткан, бөрүтил учу болоттон заар менен сугарган. Жарды сайса эшкендей, ташты сайса тешкендей, сары көк болуп, түпөгү түрлүү куулат. Асынганы алма баш, огу болот, оозу албарс. Белине таккан бедери кара курчтан, учун кайкы миздеген. Кынынын байнеги алтындан жаркырайт. Эки учун кайкы ийдирген айбалтасын жал кынынан кыл-кыял чаап чийдирген. Сабыл менен саптаган. Калкан кармаган колунда карысынан салаңдап чоң күрсүсү дагы бар. Жан курчунда жаркылдап ак канжары шаңгырайт. Найы алтын башы жез канжасына корстон болуп от коюп, коркурата соруп турат. Кынжыйып табына келген алгараны атайы байгеге чаппаганы, манаска ак куланы күлүктөргө кошорун алдыртан тыңчыдан билип, өзү кошпой алып калган. Акыры сайышка чыгып калсам, манас ак куласы жок калар, башка ат ага жарабас деп жоруган. Мына эми окторулган алгарасы куйругу саяң, жалы аз, туурасынын түбү көк таш. Эр сайышка чыккан коң төрөнү балача көрбөй ойноктоп, Таш башаттын жакасына алып чыкты. Бир сайымдан чыгарбаска өзү атайы өр талаша орун алып, манаска төмөндөн орун калтырды. Коңурбайдын сайышка чыкканын түрүн көрүп, Каракытай көп манжу кыйкырык салды чуулдап. Зоокуга конгон бүркүттөй болгон неменин айбатына кыргыздардын шүйү качты.